Демин кечке bir суроом бар да. Өзү негизи бул мыйзамга мен каршы чыктым эле да. Эртең менен бери каршы чыгып, азыр кабинетке кирип 1 саат сүйлөшүп, талкуулап, мен дагы Дастан Далабай сиз айткан суроолорду бердим да. Мени ынандырды да. Чындыгында айыл жергесинде бизде айылда жашап чоңойгонбуз. Бул мыйзам керек да. Сүйүн Абылайча туура айтат да. Эгерде бир үй бүлөнүн бир же эки малы боло турган болсо, ошо менен жашоосун өткөргөндөр бар да. Анан ошосун урдап кетип калса, аларга өтө кыйын болот да. Ошондуктан бул эми биз бул мыйзамды колдоп беришибиз керек. Мен баарыңарды колдоого чакырам. Мекимбек мырза, сизге суроом да. Болгону менде бир сунуш бар да. 14 жаштагы бала эгерде билбей калып 5-6 биригип бир топ, бир үйүр жылкыны bir айылдан экинчи айылга жеткирип берсе, 12 жылга камалып кетсе, тагдыр кандай болот? Ошого эле жооп берип коюңузчу. Айбек мырза, өтө жакшы суроо бердиңиз. Именно биз киргизип аткан 28 кылмыш жаза кодексинин 28 беренесине азыркы кодексте 205 берене урдоо деп турат да. Бул статьяга 14 жаштагы балдар дагы кирип калат. Кайсыл гана болбосун. Биз киргизип атканда 205/1 деп кирип атабыз. Эгер ири өлчөмдө гана далилденгенде, ансыз кирбейт. Туура. Эгерде билип туруп урдаган болсо, мен макулмун да. Айылда жашайбыз, өзүңүз жакшы билесиз, сиз да айылда жашайсыз. Жөн эле балдар ойноп жүргөн 14кө чыккан балдарды суранып, жөн эле бир тууганы же болбосо бир таанышы суранып, биринчи айылдан экинчи айылга айдатып барса, ошолор айдап барган болсо, алар билбей кылып алды. Анан 12 жылга камалып кетсе, тагдыры кандай болот? Аны тергөөчүлөр бар, аны аныктайт. Ал атайын урдадыбы же аны бир айылдашы же бир айылдан келген аксакал ал баланы алдап койдубу, ал атайын урдаганы өз даярданып бардыбы, анда ал балдар ага кирбейт. Эми тергөө деген бар, тергөө иликтейт аны. Бул жерде прокуратуранын өкүлдөрү бар, силер жооп бергилечи. Эгерде ушундай болуп калса, ошо катышып калса жаш балдар, 14кө чыккан балдар катышып калды, билбей катышып калды. Келечеги кандай болот, тагдыры кандай болот? Жоопко тартылабы же тартылбайбы? Рахмат, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, сиз азыр айтып аткан боюнча, эгерде ал билбей, жөн эле айдашып кой деген болсо, анда тергөө тарабынан толук текшерилип, анын үстүнөн кылмыштын курамы жок деп кыскартылат. Бирок эгер билип ал кылмышка барган болсо, анда мыйзамдын баардык талабында жооп берет. Азыр айтпадыбыз, тиги 14 жаштан баштап жоопко тартылышы мүмкүн, өзгөчө жанагы өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилсе, жанагындай үйүрдү айдаганга жардам берип, билип туруп айдаса. Эгер билбей эле башка бирөөлөр алдоосу менен барган болсо, анда тергөө тарабынан кылмыш иши кыскартылат. Жоопко тартылбайт. Кыскартылат. Эми дагы бир суроо да, Мекимбек мырза. Ошол чоң бир үйүрдү жалгыз бир 14кө чыккан бала айдап бара турган болсо, эч кандай жоопко тартылбайт. Эгерде эки же андан көп боло турган болсо, көп түрдө болсо, жоопко тартылат. Сиздин ушул алып чыккан мыйзамыңызда турабы? Туура айттыңыз. Эгерде бир топ, уюшкан топ болсо, 14 жашар бала жөнүндө сүйлөп атасыз да. Эгер уюшкан топко ал бала кирип, целенаправленно ошол урурлукка катышкан болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Эгерде жок, ал 14 жашар баланы алдап же билбей ушул бир айылдан аркы айылга мен малым урдап берчи десе, эгер тергөөдө ал далилденген болсо, ал бала тартылбайт. Сиз айтып атпайсызбы, эгерде топ боло турган болсо тартылат деп. Топ эмес, жалгыз болсо ушуну тартылбай калабы? Жалгыз бала, жалгыз 14 жашар бала бир үйүр жылкыны деп коелу, мисал катары. Тиги Өзбекстандын же Казакстандын чек-арасына чейин айдап барышы мен ойлойм мүмкүн эмес. Эгерде ал билип урдаган болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Бул ушуну билсеңиз керек, биринчи окууда жок болчу, экинчи окууда киргиздик. Максат да ошондо болуп калды. Себеби мал урдаган, уюшкан топтор 14 жашар балдарды эртеге ушул кылмыштуулукка тартпасын деген максатта киргиздик. Мейли, бул мыйзамдын демилгечилердин арасында биздин тажрыйбалуу инсандар бар экен, тажрыйбалуу депутаттарыбыз бар экен. Ошондуктан мен бул мыйзамды колдойм. Рахмат.